30 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Тышкы иштер министрлиги Туркияда кармалган мугалим Азамат Нурмат уулу Стамбулдагы Малтепе абагында камакта жатканын билдирди. 29 апрелде Тышкы иштер министрлигинде Азамат Нурмат уулуна байланыштуу видео конференция уюштурулган. Жыйынга жарандын үй бүлө мүчөлөрү, адвокаты жана Стамбулдагы башкы консулдуктун өкүлдөрү катышкан. Башкы консулдуктун кызматкерлери Малтепе абагына барышып, жетекчилик менен жакын арада мугалимди туугандары менен телефон аркылуу сүйлөшүүсүн уюштуруу маселесин талкуулашкан. Бул маселе ТИМдин өзгөчө көзөмөлүндө. 28 апрелде Тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев Азамат Нурмат уулу Туркияда хизмет кыймылына байланыштуу кармалганын билдирген. Маариф мурдагы Сапат фондунун мугалими Азамат Нурмат уулу Туркияга окуучуларды Олимпиадага коштоп барганда кармалган. ТИМ бул маалыматты ырастап, Туркиянын органдары менен байланышта экенин билдирген. Министрлер кабинети 2024-жылы 31-декабрда Сапатты Маариф фондуна өткөрүп берүүнү чечкен. Мекемеден бул чечим окуучулардын кызыкчылыктарын жана билим берүү тармагындагы ишенимдүү өнөктөш катары фонддун татыктуу аброюн камсыз кылуу менен негизделгенин белгилешкен. Эртеси Сапаттын жетекчилиги кыргыз бийлигинин бул чечими күтүүсүз болгонун билдирген. Ошол эле учурда алар бардык юридикалык жана укуктук нормалар сакталат деп үмүт артаарын айтышкан. Түрк бийлиги Сапатты 2016-жылы Туркиядан аскердик төңкөрүш аракетинин уюштуруучусу деп эсептелген оппозициялык дин аалымы Фетхуллах Гүлен менен байланыштырып келген. Гүлен өзү төңкөрүшкө тийиштүү айыптоолорду четке каккан. 2016-жылы Туркия Кыргызстандан 1992-жылдан бери иштеп келе жаткан Себат лицейлерин жабууну талап кылган. Бирок анда кыргыз бийлиги мындай сунуштан баш тарткан. УКМК мурдагы депутат Султанбай Айжигитов менен анын жубайы кызмат абалынан кыянат пайдаланган деп айыпталып жатканын билдирди. Атайын кызматтын маалыматы боюнча 3-апрелде Айжигитовдун жубайынын ишке мыйзамсыз орношуусу боюнча кызматтык иликтөө материалы келип түшкөн. Бул факты боюнча кылмыш иши козголуп, тергөөнүн алкагында Айжигитов 2021-жылы Жогорку Кеңештин депутаттыгына шайлангандан кийин кызматтык турак жай жана башка жеңилдиктерди жеке кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, 2022-жылдын башында жубайы Г. Жолдошованы Жогорку Кеңештин аппаратына мыйзамсыз жумушка орноштурууну уюштурганы аныкталган. Андан тышкары Айжигитовдун жооптуу кызматы жана өлкөнүн жогорку мыйзам чыгаруу органынын депутаты катары жогорку абалы жана анын жубайы Г. Жолдошованын кызматтык милдеттерин атайлап аткарбай, жумушка келбей калышына жол берген. Ошол эле учурда ал өлкөнүн бюджетинен айлык акы жана башка тиешелүү төлөмдү толук алып турган деп жазылган маалыматта. Мындан сырткары УКМК Айжигитов Баткендин губернатору болуп турганда да мамлекеттик кызматта ушундай мамиле кылган деп билдирди. Бир күн мурун УКМКнын кызматкери Айжигитовдун үйүнө барып, жубайы экөөнү тергөөгө чакырган. Анда УКМКнын кызматкери Жолдошовага кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча кылмыш иши тергелип жатканын көрсөтмө берүүсүн айткан. Айжигитов өзү бул иштерди саясий ишмердиги менен байланыштырды. Ошондой эле ал өзүмө эч нерсе таппай жубайыма кылмыш ишин козгоп жатышат деп билдирди. Аялыңыз мыйзамсыз Жогорку Кеңешке ишке кирип иштеп жүргөн экен деп жатышат. Мен айтып жатам, бул иш козгогонуңар мыйзамсыз деп. Себеби кайсы жерде жазылып турат? Эгер депутаттын аялы башка депутатка жардамчы болуп иштегенге же болбосо жалпы Жогорку Кеңеште иштегенге укугу жок деп кайсы мыйзамда жазылыптыр? Кайсы мыйзамды менин аялым бузуп ишке кириптир деген суроода. Эгер андай боло турган болсо, ал жерде мен билгенден эле 10го жакын депутаттардын кыздары, балдары, бир туугандары иштеп жүрүшөт. Эмне үчүн алардын үстүнөн кылмыш ишин козгобойт булар? Мыйзам бирдей боло турган болсо, баардыгына бирдей болсун, деди Айжигитов. Султанбай Айжигитов буга чейин Камчыбек Ташиевди жоопко тартуу боюнча президент менен башкы прокурорго расмий кайрылуу жасаган. Айжигитов 5-мартта парламентте достук айылын Тажикстанга берүүгө каршы чыккандан кийин аны Ыйман Нуру фракциясынын мүчөлүгүнөн
көчкүнүн чыгарып салышкан. Айжигетовдун пикирине президент Садыр Жапаров да жооп берип, депутатты манипуляция жасоого айыптаган. Кийин 19 мартта парламенттик жыйында УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев Айжигетовду мандатынан ажыратуу менен коркуткан эле. 28 мартта БШК Айжигетовдун мандатын алган. Ага депутаттын 2021 жылы шайлоодо талапкерлигин койгондо кылмыш жоопкерчилигине тартылгандыгы тууралуу маалыматты БШКга бербегени себеп болгону айтылган. 29 апрелде соц тармактарда эркек киши аялды аяосуз уртукмукка алып жаткан видео тараган. Анда көчөдө эркек киши аялды башынан уруп, жыгылган соң тепкилеген. Октябрь райондук ички иштер бөлүмү шектүү кармалганын билдирди. Милиция алардын урушу кызганычтан чыкканын, жабыркаган аял арыз жазуудан баш тартканын кошумчалады. Милиция шектүүгө майда бейбаштык беренеси менен протокол түзүп, аны убактылуу кармоочу жайга киргизди. Жабырлануучуга соттук медициналык экспертиза дайындалды. Тергөө жүрүп жатканы айтылды.